Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Мен азыр мына Ош областынын мамлекеттик администрациясында келдим. Бүгүн мен азыр Ош областынын губернаторуна кирип чыктым. Баягы эле ЮКЦ маселе боюнча адилеттүүлүк, мыйзамдуулук качан орнойт деп губернаторго келип сурандым. Бирок 3 жылдан бери мен чыгарган видеолорду губернатор көргөн жок экен, эч кандай кабары жок экен. Ноокат эли чаң жутуп отурган боюнча да кабары жок экен. Коррупциялык иштер боюнча комиссия түзүп жөнөтүп текшергиле деген мен кайрылууларым дагы жеткен жок экен. Айтор Кытай ишкердин бүгүнкү Кыргызстандагы акыбалы өтө зор экен. Неге дегенде анын колдоочулары өтө көп экен. Эми не дейбиз эми? Ошондой акыбалга келип калдык биз туугандар. Мыйзамдуулук бир гана карапайым элге иштейт. Мындай урууларга, коррупционерлерге, соттун чечимин аткарбаган, мыйзамдуулукту тоготпогон, мыйзамыңа түкүрдүм деген Кытай ишкерге бүгүн мыйзам иштебейт. Не кылабыз эми достор? Ошондой акыбалыбыз ушундай экен дейм, не кылабыз? Сабыр кылабыз, чыдайбыз. Айла жок. Садыр Нуркожо, сиз менен апрель айында 21-жылы жолукканбыз сизге резиденцияда. Ошол жакта Кытай ишкер, мен, Равшан Сабиров, Тагаев Эрклан, ошол чогулушту, жолугушту инициатору Тагаев Эрклан болчу, Равшан Сабиров болчу. Ошол жерден Садыр Нуркожо, сиз өзүңүз айткансыз, азамат кен байлыктарда чоң коррупция бар. Мына Кумтордо канчадагы коррупциялык иштерди бар эле. Ошон үчүн кен байлыктар элге иштеш керек, мамлекеттин кызыкчылыгын иштеш керек деп ошол жактагы коррупциялык иштерди ачкылап, ар бир тыйын мамлекетке түшүш керек деп. Ошондо мен сизден суранганмын, Садыр Нуркожо, сиз мени колдосоңуз, мен коррупциянын бетин ачам. Бирок мен жалгыз коррупция каршы иштей албаймын мен колумдан келбейт. Сиз айткан, Садыр Нуркожо, күнү түнү мен сени колдойм азамат депчи. Мына ишенген Равшан Сабиров менин досум турат, Тагаев Эрклан турат. Ошол менен ошолор аркылуу күнү түнү мага чыгып байланышсаң болот депчи. Заводко келгенден кийин Садыр Нуркожо Тагаев Эрклан бүт бизнесмендерди чакырып, заводко тиешеси бар. Бардыгынан доля сурап, грузит этип. Ошол маалымат мага жеткенден кийин мен Тагаев Эркланга айткам, бул туура эмес. Айтор, Садыр Нуркожо, мен сиздин атыңызды, сиздин авторитетиңизди каяктагы Тагаев Эрклан уят кылбасын деп ошого эле мен каршылыгын көрсөткөмүн. Бирок Тагаев Эрклан ачык айткан, каалаган жериңе барып жаз. Биздин аркабыздан Садыр Нуркожо турат. Ошол себептен биз каалаган нерсебизди кылабыз депчи. Ошондон кийин мени жумуштан Кытай ишкер дагы алып салды. Соттун чечимине утуп келгенден кийин сот аткаруучуларды киргизбей, тоскоолдук жаратып, айдап чыгаргандан кийин Тагаев Эрклан телефон чалып, азамат, биз сени чалып салабыз, биз сени атып салабыз, Ташиевке айтып туруп, биз сени каматып салабыз, сен заводко экинчи жолобогун деп мага ачык угроза кылган. Ал боюнча дагы мен ГКМга арыз жазганмын, бирок эч кандай результат чыккан жок. Садыр Нуркожо, менде бир эле айыпым бар, сизде айып жок. Мен сизге ишенгеним үчүн, мен ошон үчүн мен айыпым бар. Мен сизге чын жүрөктөн ишендим. Видео аркылуу сизге кайрылып атам. Чын айтсам, мен уже өзүм уялып калдым. Элге кайрылганымчы. Уже бүт Кыргызстан болбосо да бир 70-80% Кыргызстан уже мени таанып бүттү уже. Ошого Садыр Нуркожо, мен сизге оппозиция эмесмин. Мен сизди колдогон адам катары сизге кайрылып атам. Бул Кытай ишкерге эч ким чара көрбөйт экен. Демек, Тагаев Эркландын сүйлөгөн сөзү значит чындык экен. Мен ошону түшүндүм. Кытай ишкер ачык айтып жүргөн, мен акчам жетет, баарын сатып алганмынчы. Мына 3 жыл өттү. Бүгүн мына 2024-жыл 30 январь. Демек, Кытай ишкердин да сөзү чын экен, мен аны дагы түшүндүм. Садыр Нуркожо, мен сизге чын ден соолук каалайм. Мен сизге оппозиционер эмесмин. Мен сизди биринчи күндөн баштап сизди колдогон адаммын. Шайлоого барып, өзүм добушумду сизге бергенмин. Ошо конституцияда өзгөрсүн деп.
толық сіздің реформаңызды қолдап келдім. Аман болыңыз, денсаулықта болыңыз. Sizге çoğun rahmat.